Көптөгөн да көп баягы мыкты иштерди аткарды десек болот. Бул жакта жазылып турган бир адамдан бириктеп долбооруна баягы жаштардын дени менен, жаштардын күчү менен салым кошуп, бизде болгон жаштарга дагы бирден үлгү көрсөткөн агаларыбыз бери. Кеңес сарай сизге сөз. Ассаламу алейкум. Күнүңүздөр менен көрүшүп өтө кубанычтабыз. Биринчиден Айпери азаматсың. Биз көптөн бери агайларыбызды көлгө алып келсек, түпкө алып келсек, кыдырсак деп мындай ниет кылып аракет кылып жүрдүк эле, бирок эч бир сааты чыкпай атты эле. Айпердин демилгеси менен аракети менен мынакей түптө бүгүнкү күндө 3 жерде семинар болуп, бир жерде китепкананын ачылышы болду. Жана Мамбет Асан устаз айтып, Кыргызстанда жок, Жылбак айылынын мектебинин директору айтты. Кыргызстанда 2300ге жакын айыл болгон болсо, биздин айылыбызга келип атасыңар дейт. Бул 2300-дүн ичинде бизге келген мүмкүнчүлүк чоң бакыт деди да. Балким ошол жолугушууну күтүп дагы бир 10 жылда күтүшүбүз керек эле. Ошон үчүн биз өтө кубанычтабыз, бактылуубуз деди да. Анын сыйгарындай мыкты агайларыбыз, устаздарыбыз келип атканы бул айыл үчүн чоң бир кут, береке. Балким бияка миллиондогон инвестиция келбегендир, акчалар келбегендир, имараттар салынбагандыр, бирок ошолорду сала турган, ошолорду кура турган, оңдой турган, адамдарды өзгөртө турган мыкты сөздөр, идеялар, эң башкысы адамдын жан дүйнөсүнө чоң бир азык келди. Ушул келген сөздөр, айтылган идеялар бардыгы кут болсун Корумдуга. Мен Кытайда окуп калдым бир жыл. Ошо Кытай кыргыздар менен жолугуу бала кезимде кыялыма болчу да. Ошондо бир агабыз айтып берет, Кыргызстандан бардым дейт. Кытайда жүрөт да, алчы айтып берет. Кытайлык кыргыздар көп аякта. Биз окуган университетте. Анан ошо кытайлык кыргызга дейт, Кыргызстандын бир жагынан туусу бир жагынан картасы түшүргөн бир лот белек кылдым дейт. Бир канча убакыт өткөндөн кийин ошол кытайлык кыргыз менен жолугуп дейт. Ошону каяка болуп койдуң деп тамашалап сурасам дейт, ал мойнунан шору кылып өткөзүп, төш чөнтөгүнө чөнтөк жасап, жүрөк тушкачы салып алыптыр да. Анан ошондо Кыргызстандын картасы турган дейт. Анан ошондо Кыргызстанды жабып туруп, сол колу менен жаап, оң колу менен жүрөк тушка коюп туруп айтты дейт да. Биз Кытайдагы кыргыздар эмне болсо ошо болобу, бирок сен чоң кыргыз аман бол деп. Биз чындыгында өтө бактылуу элбиз. Өтө бактылуу элбиз. Анан ошон үчүн өтө бактылуу муунбуз. Себеби кыргыз тарыхы аябай бай. Ошол эле бай тарыхыбызда кыйын күндөр аябай көп болгон. Жылдызы жанган күндөр да болгон, бирок ага караганда кыйын күндөр көп болгон. Айтайын дегеним, ошол кыйын күндөрдүн арты менен келип, биз эгемен мамлекет болуп, канчалаган ата-бабаларыбыздын каны, энелерибиздин көз жашы, жаш балдардын ыйы менен келген нерсе, биз ошолордун бактысы менен жашап атабыз азыр. Эгемен өлкөдө, өз жерибизде. Азыр Палестинада эмне болуп атканын билебиз, Сирияда эмне болуп атканын көрүп атабыз. Ушундай чогулуштарга чогула алышпай аталар. Уйгурлар бар, мен ошондо көрүп жүрдүм. Биз дейт, ушундай кичинекей желегим болсо дейт, ошону көтөрүп алып дейт, көчө менен жүгүрөт элем дейт да. Ушундай элдер бар. Ошон үчүн өтө бактылуубуз. Мен сөздү айландырып келем деген такып атам. Кыргызстан керемет жери бар. Анан Корумду да кандай жерде жайгашкан. Агайларыбыз келип суктанып атышат. Карагылачы, тоо биягы көл, бияка алма чыгат, картошкасы баары өсөт депчи. Бирок ошонун кадырына жетпей атабыз. Анан да Корумду бул өтө куттуу жер, көп инсандар чыккан. Түптөн мисалы көп эле чыккан. Анан Корумдун да бир өзгөчөлүгү, биз баарыбыз азыр туун карап алып сыймыктанабыз, туунун автору ушу Корумда чыккан, Бек агабыз, Бекбосын Жайчыбеков, Баарыбыз билесизби? Билебиз, Айтайын дегеним, ушул инсандардын, ушул жердин, ушул мээнеттин кадырын билели. Биздин ата-бабаларыбыз бизге кыйынчылык менен өткөзүп берген болсо, кийинки муунга биздин өткөзүп берүүбүз өтө жөнөкөй. Чек ара болуп, курамаланып атыштын кереги жок. Же болбосо эл жер үчүн баягы согуштун кереги жок. Күн-түн окуктуруп алып бир чек араны чечиштин кереги жок. Биздин эң чоң милдетибиз жаштар. Мен карындашым Ерман айтып атам, жакшы окуш керек, жакшы адам болуш керек. Бүгүнкү күндүн миссиясы ушул. Агайларыбыздын берген максаты дагы ушул болду. Жаштарга инвестиция салалы деди. Ошон үчүн уюштуруучуларга рахмат, келгендерге рахмат, урматтуу атаңдар.
Биз өкүлчүлүктө иштеп жүргөндө мен бир нерсени түшүндүм. Бишкекте жүргөндөгү адамдын мындай көз карашы башка, регионго чыкканда башка экен. Айылдын проблемалары жөнөкөй эле экен. Жөнөкөй дегеним мындай баардык жерде окшош экен. Суу маселеси, жер маселеси, элде кредит маселеси. Бирок ушул маселенин баардыгы келипчи эмнеде жатат экен? Бул адамдардын жан дүйнөсү суусаганда, жан дүйнөлөрү жакыр калганда экен да. Агайларыбыздын кылып аткан иши да ошол. Адамдардын жан дүйнөлөрүбүз, руханий азыгыбыз толгондо, ал жанагы биз проблема деп аткан нерселер чечилет экен баардыгы. Ошон үчүн ушул багытта иштер токтобош керек. Бир адамдан бир китеп деп, мынакей 2019-жылы башталган долбоор бүгүнкү күндө 200-гө жакын жерде китепкана жаңыланды. Муну кылган бир эл аралык уюм же мамлекет миллиондук гранттар эмес, муну ушу карапайым эле айылдан чыккан окуучулар, студенттер кылып атат. Бул айылда да мынакей бир жыл болду ачылыш болгону. Ай бери баштап айылдан чыккан инсандар эле салып берди китепкананы. Ошолор эле толтуруп беришти. Ошол сыяктуу эле Кыргызстанды өзгөртө тургандагы ошо өзүбүз эле. Долбоордун деле максатычы, мен мындай деп эле түшүндүрөм да, ушул иштерди кылып атканыбызды мисалы бизге студент кезден баштап эле коомдук иштерге аралашып, көп жерде кыдырып жүрөбүз, бирөө акча төлөп бербейт, же болбосо кызмат сунуштап койбойт, же кийим алып берет дейт да. Биз ошол максатта кылган жокпуз. Бир эле максаты бар. Эртеңки жаркын келечегибизди куралы деген эле. Себеби биздин келечегибизди Япон келип, же Корея кылып келип, Америкалык келип куруп бербейт экен. Ал үчүн өзүбүзгө мээнет кылышыбыз керек экен. Ошол болгон аракеттер. Мынакей китепкана ачылды, бирок өкүндүргөн нерсе, урматтуу айыл тургундары, окуучулар, китепкана казматтап атпыздар. Китепкана бул эстелик эмес. Мактана тургандай, көргөзө тургандай. Китепкана окуучулар үчүн ачылды. Катташ керек. Эмне үчүн аз каттап атканын билем. Себеби окуучулар көп иштебей калып келет. Сыртта жүргөн байкелер, эжелер, бизнесмендер алып сонун китептер салган экен, бирок силерге кадыры жок, себеби айылды көп кыдырбай калыптырсыз. Бирок угуп атам, азыр айылда китеп чогултуп атасыңар да. Мындай кылалы. Бир адамдан бир китептин негизги идеясы ушул да, окуучулар өзү айылма-айыл кыдырып, үймө-үй кыдырып, китеп чогултуп, китепкананы ачыш керек да. Дагы бир жолу ачылыш кылалы. Аны бирок сырттан салган китептер эмес, окуучулар топтогон китептер менен, ошондо китепкана жанданат, китепканада окуй баштайсыңар. Эмне үчүн китепкана, эмне үчүн китеп? Бизди өзгөртө турган бирден бир жол ушул болду, достор. Мен азыр силерге кыскача 4 нерсени айтып коеюн, айтып берип сурамадым. Уруксат бересиңерби? Мисалы, адамды ийгиликке жетелеген ар кандай жолдор бар экен да. Агайлардын жолунан, устаздардын жолунан, өмүр байынан карап турсам 4 нерсени байкадым. Өзүнүн жашоомдон салыштырып көрдүм. Силерге айтып кетейин. Ошолордун бири бул китеп. Жусуп Баласагын эмне үчүн Жусуп Баласагын болгон? Окуган. Чыңгыз Айтматов эмне үчүн Чыңгыз Айтматов болгон? Окуган. Лев Толстойду окуган, Достоевскийди окуган, дүйнөлүк классиканы окуган, кыргыз адабиятын окуган, окуп туруп өзүнүн стилин таап ошого жараша жазган да. Чубак ажы эмне үчүн мыкты сүйлөгөн, эмне үчүн көп билген? Себеби көптү окуган. Агайларыбыз эмне үчүн жакшы сүйлөп атат? Эмне үчүн насаат көп айтып атат? Себеби агайлар да көп окуп атат. Эгерде биз дагы жакшы адам болуп атсак, көбүрөөк окушубуз керек болот. Ийгиликке жетели десек, мен силерге 4 нерсени айтайын деп атам, урматтуу кардашымдарым. Жазып алгыла. Мурда да балким кээ бирлериңер айткан болушу мүмкүн, Биринчиси, окушубуз керек. Экинчиси, көбүрөөк кыялданалы. Урматтуу окуучулар, кардашымдарым, көбүрөөк кыялданалы. Себеби кыргызда жакшы сөз бар. Жаштын тилегин берет дейт. Жана арканды узун таштатып коет. Канчалык кыялыбыз кеткен болсо, ошого жараша келечегибизге Кудай Таалам бизге тагдыр өзгөртөт экен. Мен дагы Нуржигит агайдын Япон керебетин деген сыр деген китеп бар. Бияка азыр жай иш болуш керек. Окугандар барбы? Япон керебетин сыры. Азаматтар көп экен, Ошондо айтылат, Нуржигит агай Каракулжанын 1-май деген айылында тоодо кой багып жүрүп, Чыңгыз Айтматовдун Фудзиямадагы Кадыртын деген чыгармасын окуп, эмне кылчу эле? Японияга барсам деп кыялданат, Фудзиямага чыксам деп кыялданат, Ошол чыгармада жазат, биринчи оюм кеткен экен, кийин боюм кеткен экен деп. Мен дагы бир кезде окуучу болгом силер ошол. Ошондо мен дагы Кытайдын кыргыздарды көрсөм деп кыялдангам. Ошо кыялымды 7-8 класс экен, доскада турган баягы саясий карта барбы? Ошого чыгып туруп сүрөткө түшкөнбүз да, Синьцзян уйгур автономдук району бар, ошол жерде кыргыздар менен жолугушсам деп. Чындап эле бала кезде кыялым, кийин чындап ошол жерге алып барды.
Ошон үчүн кыялдана бергиле. Экинчиси кыялдануу кетти. Үчүнчүсү бата алгыла, урматтуу кардаштар. Бата алып калгыла. Силердин азыр окуучу кезде кылып кала турган бир канча ишиңер бар. Биринчиси окууңарды жакшы окушуңар керек, көбүрөөк китеп окуп калышыңар керек. Анан дагы бирден бири бул бата алып калгыла. Ата энеңердин батасын, айылдагы туугандардын батасын, мугалимдердин батасын. Бата көзгө көрүнбөйт, бирок жашоодогу көп нерселерди бизге түзүп берет. Балким кээ бирлер айтышы мүмкүн, ийгиликке жетиш үчүн ата энең бай болуш керек, чоң кызматта иштеш керек, тияка тууганың болуш керек деп, мисалы. Жок. Алда балким кээ бирлер үчүн маанилүү, бирок силер көп адамдын батасын алсаңар, ошол силерге түздүү жолдорду түзүп келе берет. Жеке жашоонун бир нерсени айтып коеюн. Жылбакта айтып бердим эле. Экинчи курста окуп атканда Кытай тил боюнча курска катышып калып, айтып калды. Окуу жылдын аягында бир окуучуну биз тандап эң жакшы окуганарды Кытайга жөнөтөбүз деди. Окудук, окуу жыл бүттү, бир 30га жетпеген студент болчубуз. Анан жетекчибизге эле окууда айтып атат. Кытайга бара турчу студенттин аты жөнү Муратбеков табылды деди. Мен аябай сүйүндүм. Эмне үчүн себеп бала кезде кыялым эле да. Айттым го жана Кытайга барсам деп, баягы 7-8 класста карталарга түзөп өчкөндүм. Сүйүндүм, бирок ошол жерден баш тарттым. Эмне үчүн дегенде, ошол учурда апам дарыланып аткан, операция болмок. Мен андан көрө апамдын жанында болоюн, карабашайын, балким кийин шарт келгенде Кытайга барам деп койдум дагы. Баш тарттым. Айылга келдим, апам операция болду, баары жакшы. Анан кийин айтып койдум, апа, мен Кытайга жолдомо отуп алгам, бирок баш тартып койдум. Апам жүрөгүнөн ыраазы болсо керек да. Бир жыл өтпөй, кайра Америкага барып келдим. Кайра бир жыл өтпөй, Кытайга кеттим. Америкага кетип атканда дагы англисчени мыкты билгенимен, же чөнтөгүмдө акча көп, же бир тааныштар эмес. Программаны тапшырдым, жолум эле ачылып кете берди өзүнөн өзү. Кытайга деле программаны тапшырдым, анда да ошондой болуп кетти. Урматтуу окуучулар, ошон үчүн бата ала берсеңер, ата эненин батасы, туугандардын батасы, карыялардын батасы, мусафирлардын батасы, ушундай жашоодо эшиктер өзүнөн өзү ачыла берет экен. Үчүнчүсү эмне болду? Бата алабыз, тескерисинче каргыш алсак, эшиктер жабылат. Мына инилерим турат, окуучу жогорку класстар. Биз жана рекетчилик кылып атпайсыңарбы? Балдарды акча сурап, салым бербесин деп буруу, ошол менен тескерисинче каргыш алат. Акча налог салып атканда сен фактылуу болуп кет, бай болуп кет, ийгиликтүү болуп кет дейт. Тескерисинче колуң иштебей калсын. Адам болбой кал дейт да. Ошон үчүн налог салганда бирөөгө наразылыгын токтоткула. Бул балким азыр жашооңордо көрбөйт, бирок келечегиңерге сөзсүз түрдө таасир этет. Төртүнчү формула достор. Жакшы чөйрө күткүлө. Азыр мектеп кургандардан баштап жакшы чөйрө күткөнгө аракет кылгыла. Чөйрөңөр кандай болсоңуз, силер да ошондой болосуңар. Чөйрөңөр тамеки тартса, силерге тартып кетесиңер. Убактысын телефон менен коротсо, PUBG, Free Fire менен кое берген болсо, силер да ошондойсуңар. Китепканада жүргөн болсо, силер да ошондой болосуңар. Жөнөкөй эле суу, могу стаканда суу турат, ошону алып туруп холодильникке салсаң эмне болот? Тоңуп калат. Ошону алып туруп отко койсоң, газга койсоң, плиткага койсоң эмне болот? Эрийт, кайнайт, ошолсуңар чөйрө да силер өзгөртөт. Мен мектепте жүргөндө аябай уялчак болчумун. Доскага чыгып эмес, уялчумун ошол эле. Эл алдына чыкканда уялчумун. Бирок качан студент болуп барганда, жарым жыл элестетте, жарым жыл семестр доскага чыгып жооп берген эмесмин. Бирок жарым жылдан кийин жакшы достор таптым, мыкты достор таптым, алар менен көрүп, алардын жакшы нерселерин үйрөнүп, мен дагы жакшы өзгөрдүм. Ошон үчүн силер дагы жакшыраак өзгөрө билсеңер, чөйрөнү өзгөрткүлө. Же болбосо чөйрөңөрдү жакшы жакка тарткыла. Эң жакшы чөйрө табан жолун айтып коеюн силерге. Китепканага көп катасыңар, эң мыкты достор ошондо табасыңар, жакшы чөйрө табасыңар. Коомдук иштерге аралашкыла, волонтер болгула, кайрымдуулук иштерге аралашкыла, ошол жерден жакшы достор табасыңар. Эртең студент болуп келгенде силер дагы Айпери сыяктуу, Акылбек сыяктуу, ушундай бир адамдан бир китеп сыяктуу көптөгөн долбоорлор бар. Ошолорго аралашсаңар, силер да мыкты достор табасыңар. Ошон менен 4 нерсени айттым силерге. Урматтуу достор, ушуларды аткарып көрүңүлөр, хорошо? Ушу менен жыйынтыктайм. Анан аягында бир нерсе айтып коеюнчу. Урматтуу достор,
Мен ата-апаларыңызға кайрылбай элем, акыл айтпай элем, бирок өзүм карындаш инелерим айтканга акым бар деп ойлойм. Милдеттимин деп да билем. Ага катары. Эгерде эртең биздин жашообуз начар болуп калса, ийгиликке жетпей калса, мамлекет өнүкпөй калса, буга эч кимдин күнөөсү жок. Кытайдын, Американын, Орустун, же ата-энебиздин, же тиги президенттердин бир гана күнөөлүү болот. Ар бирибиз күнөөлүү болушуга. Ошол жерде туруп президент муну кылбай атат, министрлер муну кылбай атат, Америка келип бизди өнүктүрбөй атат деп акканга акыбыз жок. Себеби азыркы күндө баарыбыз биздин колубузда бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Окуй турганга китеп бар. Бара турган кое турган максат бар. Биз Түндүк Корея сыяктуу чектелген мамлекет эмеспиз. Америка десек Америкага кетсеңер болот. Ушул жерде туруп, азыр туруп силер Гарварддын билимин ушул жерден алсаңар болот, интернет ачып. Ошон үчүн убактыбызды, энергиябызды азыркыдан туура башкарганды үйрөнөлү. Жана PUBG, Free Fire, Instagram дегендер таштагыла. Эртең силерге тамак болуп бербейт ал. Эртең силерге кийим болуп бербейт, жумуш болуп бербейт. Эгерде чындап жакшы жашоону куралы десек, азыркыдан өзүбүздү өзгөртүүдөн баштайлы достор. Ошол баарыңыздарга рахмат, келтириңиздерге рахмат. Рахмат, Абылдан Мұратбеков ағабыз мынакей өзі айтып кеткендей жакшы чөйрө бүгүнкү күндөн баштап өзүбүздүн айлана чөйрөбүздү кимдер коштоп жүрдү ушуларга туура карайлы. Жана дагы алтын кеңеши китепканага көп каттайды. Азыр биз эч кандай шултоо жок, себеби деген китепкана жаңы заманба бардык китептер бар. Ошол себептүү китепканага барбыз. Бир гана биздин аракет эмеспи. Эми кезекти мына ушул бир адамдан бир китеп деп бул жакта бакыйт жазылып турган ушул иш-чара, ушул долбоор дегеле Кыргызстандын 200дөн ашык жерлеринде ишке ашып турган ошонун негиздөөчүсү мынакей Бакай Акылбеков сөз беребиз. Ушул долбоордун негизинде көптөгөн Кыргызстандын китепканалары жаңыланып, жакшы жаштардын дагы китепке болгон кызыгуусу артып отурат. Келиңиз. Assalamu alaikum, арбаңыздар, урматтуу Корумда айылынын тургундары. Сиздер менен көрүшүп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Мындан бир жарым жыл мурун ушу айпери WhatsApp'тан жазып, интернеттен жазып, чалып, бизде да түптө ушул долбоор нарында ишке ашып атыптыр, Ошто Баткенде ишке ашып атыптыр, түптө негедир кыймыл жок, биз баштайлы деп айпери чалып жазып отуруп китеп чогултуп аткандарды көргөн элем. Анан пандемия болуп калып, онлайн ачылыш кылды. Анан азыр келатып, ушул нерсеге баа берип атам, мындай көз тийбесин. Айпер ушунчалык бир уюштургуч, ушунчалык мыкты кызыңыздар бар экен. Айперде болгон кыздардан бир экичи болсо, бүтүндөй райондук, бүтүндөй областты карай тутуп турганга жетчүдөй потенциал бар экен да. Эмнеге дегенде азыр устаздарды, мен клиникада иштейм, өзүм врачмын. Тиги айпери бар тишин дарылатып аткан, анан ошондо биз жакка дагы барып бересиздерби дейт, анан убакыт жок, устаздарды колдо такыр эле жок десем, анан кайсы убактарга барып беришиңиздер мүмкүн эди, 15-16 деп кое бер дегем да. Бирок айпер устаздар менен чалып, жазып, жардамчыларынын тилин таап, өздөрүнө байланышып, ушул убакка туура келип, баардыгыбыз жамаат менен келип отурабыз. Бул кубанычтуу күн, бүгүн тарыхый күн, бүгүн кубансаңыздар болот. Анан бүгүнкү кеткен 3-4 саат убактыңыздарга өкүнбөсөңүздөр болот. Себеби ушунчалык агайларды балки Москвага чакырып, Туркияга чакырып, Египетке чакырып убакытларды болбой атат, бирок сиздер жакка келип берген бул өтө чоң кубанычтуу нерсе. Анан ошо айперге премьерасы ошо туруп калып жүрүп 700 китеп чогултуп китепкана ачыптыр. Анан бул жакта чоң атасы бар экен, чоң атасына таазим этебиз, ушу тарбиялап, денеси сыртта экен, Алла разы болсун. Анан бир адамдан бир китеп деген долбоор деп айтпадыкпы? Анан мунун жалпы түшүндүрмөсүн көрсөңүздөр керек. Анан бул жакта көпчүлүгү эски китептер берилген деп айтып атат. Анан азыр болсо балдарыңыздардын телефондору жок эле дегенде эң арзан 6000 сомдук, эң кымбаты 30.000 сомдук. Жабыстаздар айткандай. Интернетке күнүнө 15-16 саат отурган учурлар болот достор, чындап эле. Бирок китепке мондай сонун китептер ашып кетсе 200-300 сом турат. Анан бир адамдан бир китеп деп биз куру келген жокпуз. Ушул сөз жөнүндө сөз деген китепти бир адамдан бир китеп долбоор басып чыгарганбыз, биздин эң алгачкы китеп. Ушуну сиздердин айылыңыздарга биздин долбоордун атынан белек жаңы китеп. Анан бул экинчиси бакыттын төрүн аштым деген китеп. Бул
араб жазуучусунун китеби Аид Аль-Карри деп Кыргызстанда деги эле дүйнө жүзүндө өтө көп окулган, миллиондоп тиражга которулуп окулган китеп экен. Муну ушу Айпердин чоң атасына берип коелу. Кийинкиси мен бир 2-3 эле нерсе айтып туруп жыйынтыктайын, 5 мүнөт өтсө убактыңыздар болуп калды, биз да кийинки айылга барабыз. Бир адамдан бирге долбоору мындай жалпы жолдон кандай болуп келип чыкты дегенде, мен мындан бери 3 жыл мурунку өзүмдүн айылымды элестетем, мен өзүм Актал адам болом, Коштоо деген айылдан. Сиздердики да түп алыс айыл, бирок шарты жакшы экен аябай элечи. Бuyakta тоңуздар бар экен, суу бар экен, жол сонун экен, интернет жакшы экен. Биздин айылга Акталдан ары 90 км жүрөсүздөр, Бишкектен чыкканда бир 9-10 саатта жетесиздер. Нуржигит агайдагы устаз дагы 2-ден 3-төн жол барып беришкен, ошол жолдун алыстыгына карабай. Анан Актала Баев центрибиз бар, андан ары 90 км таштак жол. Машинага дегенде таңдан секирет мондайчы. Ошондо баягы эмелеп тамашалап айтып коет, Акталалыктар бай экен, Коштоотур бай экенсиңер дейт. Анткени биздики эң төрдөгү айыл да, нар жагыбыз Ош, бул жак өзгөн, бул жак Тоғызтор болуп кетет. Ат башы болуп кетет. Анан бай экенсиңер дейт, эмнеге десе силер мындай бална да. Элдер болсо балнаны потолокко, тиги шифр кылып кагбаса силер жерге кагып алсаңар деп тамашалап баштады. Себеби жол ушунчалык шартты катар. Анан бирок анын бардыгы мындай кейип отура бербеш керек экен, маанайда түшүрө бербеш керек экен. Бул жакта былтыр эле көлгө Зайырбек Ажыматов деген агайыбыз менен келгенбиз, Раматыл каза болуп калды, Элмирбек агайдын досу. Окумуш ырларын жазчу. Мен ошол агайдын ырын азыр окуп алып, анан ойлоп атам, мен 3 жыл мурунку же балким биздин 5 жыл 10 жыл мурунку абалыбыз ушундай окшойт депчи. Ошол мындай деп жазыптыр да. Акыл нөл, жан дүйнө нөл, санаандан нөл. Сүйүү нөл, достчулук нөл, адамдан нөл. Жылдар нөл, өзү болбой тегеринген, ырлар нөл, окурман нөл, заманда нөл. Нөлгө үйрөнгөндө пикет нөл, митингдер нөл, жалган баары, эл толкуду 2 рет пайдалабады. Унаасынын номерин нөлдөн баштайт, президент нөл, нөл демек калгандары. Башым нөл, билимим нөл, уят кылат, боштуктар бирин-бири улап турат. Чөнтөк нөл, аянычтуу андан дагы намыс нөл, тирет сураттырат. Ишим нөл, барын жогун билинбеген, изим нөл, таамай болду чийилбеген, көңүл нөл, ал чынында эч нерсе эмес, үмүт нөл, дилгирлик жок, дирилдеген. Доор нөл, зар муңунду кенебеген, биз нөлбүз ага минтип тебеленген, нөлүгө айландырды түптүү элди, нөлүгө жылдар сыртта тегеренген. Нөлүгө айландырды түптүү элди, нөлүгө жылдар сыртта тегеренген. Зайырбек ушундай турат. Зайырбек айтып берген, романды чогуу бир адамдан бир китепти ачышына барып, бирок үмүтүм жанды, Кудай берсе Кыргызстандын келечеги кең деп да бойлор чыгарган. Анан Зайырбек ай болуп жүргөнүбүздө мындай деп айтканда, ушул нөлү көп жылдар барго, ушуну жазып атканда студент кезип экен балким. Элмирбек агайлар, Жеңишбек Эдигев, Калмурат Рыскулов, Рыспай Исаковдор чогуу окуучубуз дейт. Ушунда 3-4 акчаны чогултабыз дейт. Анысас келгенсип Зайырбек агай менен Элмирбек агай экөө жубайлары бар экен, үйлөнүшкөн экен. Жатаканада жашачу экен. Бирөө 16 жашында, бирөө 19 жашында үйлөнүштүр. Анан элестетиңиздер 3-4 чогулуп туруп кел акча деп анан ортодо чыгып тыйындарыбызды кагып туруп бөлкөдөн алабыз дейт. Бир бөлкө акча жетет дейт. Ашып кетсе 20 жыл мурунку Зайырбек агай, Элмирбек агай. Досторунан арттагылар элестеткиле. Анан ол кетип бөлкөдөн бөлүп 4 бөлүп жейбиз дагы. Анан акырын нары барып дагы калган тыйындарыбыз менен троллейбуска түшүп Жибек жолунан 5-жатаканада. Түптү Советский бар, Советскийден акырын басып китепканага кирип кетебиз дейт. Зайырбек агай эмнеге акырын басып кирип кетесиздер деп сурасам, айтып атпайбы? Биз ошол тыйыныбызды аяп жөөлө кетип калгыбыз келет дейт китепканага барып. Анткени биз акырын басканыбызды себеби катуураак басып же жөө китепканага барсак, жанагы бөлкө нандын 4төн 1 бөлүгү бар го, ошол аш болуп кетип, кээ кечке ачка калып өзөрүбүздү дешибиз. Ушунчалык таң калгам, Зайырбек агай 20 жыл ушундай болду, 20 жыл мурун ушундай болду депчи. Көрсөк ошондой болуп тур достор. Окуйлук дейт, чөндөктө нөл дейт, акчада нөл дейт, жашоо нөл дейт, үмүттөр жок дейт. Бирок Кудайга шүгүр, нөлдөрдүн астына 1, 2, 3, 4, 5 кошулуп келет. Анан бүгүнкү аудиторияда окуучуларды көрүп, башка айылдарда азыр деле анча-мынча айылдарга барсаң нөл эле. 100 окуучудан сурасаң нөл, китеп окуган бала жок. Бирок Кудайга шүгүр, бул жакта элибиз бар экен, карындаштарыбыз бар экен, 1, 2, 3 деп кошулуп кетет.
ошол нерсе миллионго айлансын, миллиардка айлансын. Ошол нерселер анан биздин Коштөбөдө дагы мен ушундай бир өзүм элестетем, бирок албетте мындай түптүү жакшы мыктелерибиз бар. Анан бир кездерде ушу нөлелүү болушубуз. Футбол ойнойм десең футбол аянча жок. Китепкана барайын десең китеп жок. Мешитке барайын десең суумузда дарыткана жок. Тигил эме ОРТдан эме кылайын десең маалымат жок. Эме университетке тапшырайын десең анда маалымат берген киши жок. Ушундай нөл сыяктуу болуп чоңойгонубузда чындап элечи. А бирок жакшы иш башталды, бир адамдан бир китеп башталды, 1000 китеп чогулттук, 150 миң сом чогулттук, китепкана ачтык. Андан кийин баягы китептерди окуп, балдар мотивациялап башташты. Могул жерде мисалы үчүн азыр силерде 50 окуучудан 5-6 кол көтөрүп атса, 100 окуучудан 80 кол көтөрүп бизде. А бизде нөл болуптур ди, алтын сертификат ЖРТдан актала нөл экен. Бир дагы алтын сертификат алган болду экен. Олимпиададан нөл болуш экенбиз, биз знаем. А бирок не болду? 2 жылдын ичинде Акталада эң алдыңкы айыл болду Коштөбө. Актал айында 17 айында китепкана ачылган. Актала Нарын областына биринчи жолу быйыл биринчи орунга чыкты Олимпиадада. Биздин айылыбыздан чыккан 7 биринчи экинчи месттен алып областка келди, областтан 2 республикага чыкты. А былтыр Акталдын тарыхында бир китепти эң көп окуган, 100 китеп окуган Сезим деген кардаш айылда туруп ОРТга даярдан эме боюнча Актал району боюнча тарыхта 30-20 жылда 10 жылда биринчи жолу рекорд көргөзүп, былтыр Сооронбай Шариповичтин колунан алтын сертификат алды. 218 бала алды окшойт. Мунун бардыгы окугандан кийин да достор. Анан айылда болсо ошол китепке эле токтолуп калган жокпуз. Мына бул жерде жаштар турат, агалар турат, депутаттар бар экен, жаңы шайланган депутаттар бар экен. Анан эме ушул нерсени уюштурсак болот. Бир адамдан бир китеп деп китепкана ачканбыз, андан кийин элдер дагы бир нерсе кылалы деди. Анда арак ичимдик токтотобуз, ичимдик маселе экен. Кыргызстанда бир айга эме жылына 20 миллион 30 миллион сом арак кирген айылдар бар экен. Элестетип көрүңүздөр. А китепке бир да сом чыгара албай атабыз. Анан ошентип бизде подходдор башталды. Анан ичимдик токтотобуз деп ага 2 жыл 3 жыл кыймылдап жүр. Азыр Коштөбөдө бир дагы дүкөндө арак сатылбайт. Ойлоп көрүңүздөр. Китепкана ачып, ошентип областтан да республикадан орундарды алып келе атат. Андан кийин күрөш салды. Андан кийин газонду, бир адамдан бир китеп болсо андан кийин 1000 сом, бир тай, бир кой, бир торпок деп отуруп, эл өзүнөн өзү айылыбызды шаар кылган алды. Түп шаар деп коюп коём, билесиздерби кинодо. Бизде Коштөбөдө шаар болуп келе атат. Анан дагы айтайын дегеним достор, ушинтип буюрса Кыргызстанда эң алдыңкы айыл бололу деген оюбуз бар. А бирок Коштөбө болуп калбастан Баккенге да Ошко да бүт Кыргызстанга жетет деп ушул долбоор 200 айылга жетти. Анын ичинде сиздер да барсыздар. Анан ушинтип кете берсек, Кыргызстан өзү бир эле айылга окшош. Ошентип баарыбыз ынтымакта аракет кыла берсек, бардык жерге ишке ашат. Анан дагы иштер болсо, дагы да долбоор кылам десеңиздер бөлүшөбүз, жардам бергенге даярбыз. Уюштуруучуларга чоң рахмат. Анан аягында бир тапшырма берейин. Жана устаздар да тияктан жакшы тапшырма берди өткөн айылда. Азыр баарыңыздарда телефон бар, аны айтсак да 300-400 сом айына ийгинсе саласыздар, туурабы? 30 миң сомго телефон аласыздар, бир окуучуларга тапшырып берейин. Бүтүрүүчүлөр бүтүрүп кетип атып, китепканаларга, мектебиңерге 5 китеп сатып бере аласыңарбы? 1000 сом кетет экен. Бүтүрүүчүлөр сатып берип, силер берек кылгыла. А бул жерде отурган катышуучуларга сурап атайын. Ар бириңиздер сыртта китеп сатып атат, мисалы үчүн, арзан баада. Ар бириңиздер жок эле бирден жакшы китеп сатып бериңиздер. Балки мисалы үчүн бир эмеге кеткенде 2000 сом, 3000 сомго китеп алып берип коюңуздар, ошентип көрсө өнүгө берет. Балдар окуй берет, анан сонун жыйынтыктарды көрөсүздөр. Ошол тапшырманы берем, анан дагы Нуржигит агайыбыздын бир канча китептери бар, Мамбетса Ибраевовдун сонун китептери бар. Сыртта дагы кийинки айылга өтөбүз, бирок сиздерге бир 15 мүнөттөй убакыт болот. Сүрөткө түшүп, китебинен алып, колтармаларын алып калыңыздар. Мындай мүмкүнчүлүк келе бербейт. Чоң рахмат. Буюрса, чындап эле Кыргызстан дүйнөдөгү эң мөңкү өлкө болсун, анын ичинде түп району Кыргызстанда эң алдыңкы район болсун, райондон да ашып шаар болсун, Чоң рахмат. Бул жакта Мурат байке, ордуңуздан туруп коюңуз. Мурат байке 7-9-дөн болот. Ушо долбоорду Акталада нарын ишке ашып баштаганда бизди чакырып, кандай болгон долбоор экен, көлгөдө алып баралы деп, бүт көлдүк байкелерди, агалар, студенттерди чогултушкан. Ошондо Мурат байке болсо, ал китеп карайыштырып, мектеп бар го 7-9-дөгү.
ошол мектептин негиздөөчүсү, ошол мектепти салгандан кийин. Темабыз болгон өзгөрүүнү өзүңдөн башта деген лозунгду жазып берген үчүн жана буга чейинки өткөргөн иш-чарабызда дагы бир адамдан бир китеп деп жашыл лозунгдарды китепканага жазып берген үчүн 9-класстын окуучусу Асанова Назик өзгөчө бир жоолашкан айтып Назик барыбыздарга белгилүү болгондой сүрөтчү кыз, анан лозунгдарды абдан жакшы жазат. Ошон үчүн мен кичинекей ыраазычылыгым болсун деп, ыраазычылык иретинде пайдалуу үчүн ага Зекбек Байгазиевдин «Иниме кат» деген китебин белекке берип коеюн. Болсолар болсын, ардайым осындай идеялерге жөнөп коюп, жакшы иштерге себепчи болуп жүрүңүздөр дейли.